Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде жумалык маалымат программасы, анал пароочусу мен Абайнур Большевиков. Алгач бул аптада катталган окуялардын кыскача түрмөгүнө назар салыңыздар. Февраль дүйшөмбү катуу жааган кардан улам Чоң Алай жана Карасы райондоруна көчкү түшүп 3 адам каза болду. Европа парламентинин 5 депутаты 3 күндүк сапар менен Бишкекке келишти. Алар эки тараптуу кызматташтыкка арналган парламенттер аралык жыйынга катышышты. Евразиялык экономикалык биримдикке кирбеген өлкөлөрдөн чыккан автоунааларды коопсуздук сертификаты жок каттоого тыюу салынган токтом күчүнө кирди. 21 февраль шейшембе 36-806 аскер бөлүгүндө ачык эшиктер күнү уюштурулду. Буга байланыштуу аймактан келген окуучулар аскердик жашоо жана техникалар менен таанышышты. Жылдагыдан 200 миллион сомго аз болуп жаткан Ош шаарынын бюджети коомдук угууга коюлду. Кыргызстандык Дордой менен Тажикстандык Хасилот футбол командасы беттешип эсеп Дордойдун жеңиши менен аяктады. 22 февраль шаршембе Алмазбек Атамбаев Европа парламентинин Ивета Григуле башына турган Борбор Азия өкүлдөрү жана Монголия менен кызматташы боюнча өкүлчүлүгүн кабыл алды. Жогорку Кеңештеги Ата Мекен фракциясынын депутаты Алмамет Шыкмаматов коррупция боюнча айыпталып Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине суракка чакырылды. 23 февраль бейшембе 23 февраль мекен коргоочулардын күнү. Буга карата өлкөдө эс алуу күнү деп жарыяланды. Бул датага байланыштуу президент Алмазбек Атамбаев, премьер-министр Сооронбай Жээнбековдор кыргызстандыктарды мекен коргоочулар күнү менен куттуктады. Кыргызстандын курама командасы Австрияда өтө турган 7-чи дүйнөлүк атайын кышкы олимпиада оюндарына катышат. Бул тууралуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттиги кабарлады. 24 февраль жума Дача суу айылынын тургундары коопсуз жайга көчүрүү талабын коюшууда. Алмазбек Атамбаев өлкөнүн биринчи вице-премьер-министри Мухаммед Калай Абылгазиевди кабыл алып, авиакырсыздан жапа чеккен бир да адам мамлекеттин көңүл сыртында калбашы керектигин айтты. Ош шаарынын 2017 жылга карата бюджети 6 март күнү шаар кеңешинин сессиясында бекитилет. Мындай чечим бул күнгү шаар кеңешинин жыйынында белгилүү болду. Ушул жумада катуу жааган кардан улам өлкөнүн айрым аймактарында кар көчкү түшүп, карапайым элди түйшүккө салды. Табигат кырсыгынан кесепетинен 4 жаран каза болду. Алар Алай, Чоң Алай, Папан жана Ат башынын тургундары. Бир катар материалдык да чыгым болду. Эми аны өзгөчө кырдалдар министрлиги иликтеп чыгып, чыгымдын эсебин тактоосу керек. Көчкүдөн жабыркагандардын алабалынын кестеши Марат Акимбеков таанышып келген. Эки баланы кучактап качкан экен, верандага чыккан маалда там басып калган. Ошо пуста калган экен, ол тирик чыкты. Калган жок эми, там бардыгы бузулуп жок болду. Чоң Алай жана Алай райондорунда көчкү бир заматта эки үй бүлөнү жашоо жайынан ажыратты. Алардын бири Жаш Тилек айылынын тургуну Шербото Ишенкуловдун үй жайы менен мал жаныктары карасында калып кетти. Эң эле өкүнүчтүүсү кырсыктан Шербото аксакалдын эки жаш наристеси да көз жумду. Кырсыктан каза болгон жаш наристелер кар көчкү болгон учурда мына ушул мен турган жайда эс алып жатышкан. Үйдүн кожойкеси Назгүл айым эки наристесин алып чыгып, калган экөөнү алып чыкканга үлгүргөн эмес. Азыркы учурда Шербото Ишенкулов жубайы жана эки баласы менен ооруканада жатат. Ишенкуловдун үй бүлөсү дарыгерлердин тыкыр көзөмөлүндө. Бул жол жабыркагандардын абалынан Улам Премов баштаган жогорку кеңеш депутаттар менен өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов кабыл алды. Депутаттар жогорку кеңеш төрагасы жана өздөрүнүн эсебинен 100 000 сомдон ашык каражат тапшырышты. Жогорку кеңештин төрагасынын атынан ушул фонддон акча бөлүндү эле. Ушул акчаны эми өкмөттүн атынан жалпы жогорку кеңештин депутаттарынын атынан кабыл алып коюңуздар. Атайын бул жерде ушул акча каражат бөлүндү 100 000 сом. Аз болсо дагы эми бул эч орду толук жоготуу биздин дагы кабыргабыз кайшып турат. Кайрат кылыңыздар. Район ооруканасына алгач кар көчкүдөн жабыркаган 10 адам жаткырылган. Алардын 6 кайра үйлөрүнө чыгарылып, жеңил жараат алган 4 жаран учурда бейтапканада.
Бүгүнкү күнү төртөөсү дарылануусун улантып атат. Ошо төртөөсүнүн экөөсү ошол баш мээсе чайкалып жатышкан. Калгандары 2 жаш бала баягы денелеринен жаракат алышкан, эттеринен. Жанагы атасы ал давлениясы көтөрүлүп кеткен, гипертоническая болезнь, сопутствующие заболеваниялары кечеги ситуацияга карап курчап алды болушкан. Көчкүдөн Жаш Телек айылында 3 үй жабыркада. Азыркы учурда таптакыр жараксыз болгон 2 үй бүлөгө мобилдик үйлөр берилип, коопсуз жайга көчүрүлгөн. Кар көчкү болгон учурда Талайбек Койлобаев үй бүлөсү менен кар алдында калган үйдүн ичинде болчу. Бактыга жараша көчкү Койлобаевдер жаткан бөлмөгө жеткен эмес. Жер тамдын калган бөлүгүнө кар толуп калды. Үй ээсинин учурда 3 банктан алган насыялары ойлонтууда. Кредитке алган 30 чамалуу майда жандык менен 7 карамал кар алдында кала берди. Ушул 3 жерден кредит бар эле. Ушул мал калменен сатып, алектенип атат дек. Бир жумада бир барып, кайра алып сатып, ошондой кылып. Ошондой кылып сатып, ошондой кылып атат эми ошол мал тирген чыккан, эми чыкпаган калды ошол жерде. Ошо кредит боюнча ошо кандай ойлонот деп ошо жардамчылыкты суранып кетип. Канча малыңызды басып калды? 30 мал бар да, ошо 30 малдан бир кой чыгыптыр тириге. Андан кийин 7 уй бар эле, торпоктор 7-10 ошондой. Анан жактан мына жабыркаган үй бүлө эч качан кароосуз калбайт. Биз дайыма ушинтип кабар алып, колдон келген жардамды берип турабыз, баарыбыз биргеликте. Кар көчкүдөн жабыр тарткандардан кабар алууну көздөгөн депутаттар айыл менен да жолукту. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги жабыркагандарга тез арада турак жай менен камсыздоо жагын колго алышканын билдирет. Анткени айылдагы кар көчкү коркунучу бар аймактар 2012-жылы аныкталып, мындагыларды башка аймакка көчүрүү керектиги эскертилген. Анча-мынча тамак ашындагы мамлекет тарабынан даярдап беребиз. Кече берилди бул жакка дагы. Калганында анан ошол эмки маселе бул 2 үй бүлөнүн кийинки жашоосун кандай кылат, ошону чечишибиз керек баарыбыз. Айылда жергиликтүү бийлик да турбастан өзүнүн көмөгүн көрсөтсө, мен кече бияка чыгардан мурун Сооронбай Шарипов менен сүйлөштүм. Саламын айтты сиздерге, көңүлүн айтып атат, ал дагы ушул көңүл айтып кой менин атыман деп, ушул каза болгондордун үй бүлөсүнө, туугандарына, анан калган маселелерди кайра баргандан кийин ал киши менен сүйлөшүп, мамлекеттен кандай жардам болот, аны чечкенин үстүнөн иштейбиз. Айылдыктар менен болгон эки тараптуу жолугушууда элеттиктер бир катар көйгөйлөрүн айтып алышты. Ал эми жогорку кеңештин депутаттары кырсыкка байланыштуу болгон көйгөйлөрдүн чечилишин көзөмөлгө алаарын убадалашты. Көчкүдөн жабыркаган 3 үй бүлөгө Улам Премов тарабынан 21 тонна көмүр түшүрүлүп берилди. Мындан кийинки кадамдарды да жогорку кеңештин депутаттары толугу менен көзөмөлгө алып, мына жогоруда Кубатбек Алчиевич айткандай, мындан кийинки кадамдарды да көзөмөлгө алып, кандай шартта, кандай жардамдар берилет, эмне иш-чаралар жүргүзүшүбүз керек. Ошон үчүн мен сиздерди эми сабырдуулукка чакырып кетем. Ушуга окшогон кооптуу жайларды дагы өзүбүз дагы сак болуп, аракет кылып, ынтымакчылыкта, ушул биримдикте, эми бул дагы Кудайдын айтканы. Ошон үчүн эми урматтуу туугандар, биз тараптан, жогорку кеңештин депутаттары тарабынан, жеке өзүбүздүн тарабыбыздан дагы кандай жардам керек болсо, мына акимиңиздер турат, кошо сүйлөшүп, жардам бергенге даярбыз. Секирелбей чөпкө жөнөр үст жака чыгып туруп калдым. Артын өтүп кетти, бунусу буга келип калды. Кудай сактап. Аялым сана комнатага кирген экен, ошол жерде болуп эшикке колун кыпчып туруп калды. 19 февраль күнү Алай районундагы Үчтөбө айылында таңкы саат 7:30 дагы кар көчкү түшкөн. Ал айылдагы Абжапар Төрөкуловдун короосун басып калды. Кородогу майда жандыктар кар алдында калып, бактыга жараша үй бүлө мүчөлөрү качууга үлгүрүшкөн. Мына жакта көчкүп келатыптыр. Ана мен жүгүрүп үйдө балдарым уктап атты эле. Балдарыма жүгүрүп бара калайын деп эле эшиктин мынткенде эле келип кар келип колумду кыпчып жылбай калдым, мен чыкпай калдым. Ол болсо чөптүн үстүнө чыга качыптыр, жакшы көрүп калды ол. Анан балдарыма жакшы Кудай сактап үйгө түшпөй калды. Эмне зыян тарттыңыз? Ошол малдарыбыздын баарын басып калды да. Канча мал, канча жандык, канча? 50дөй жандыгыбыз бар эле, ошолорду басып калды да. Анан бодолорубуздан калды. Өзүңүздөргө эч кандай? Өзүбүздө жакшы, ошо мен эле кичине колум эле кичине ооруп калды, калганын жакшы Кудайга шүгүр.
Бул үй бүлөгө да 2012-жылы коопсуз жайга көчүү керектиги эскертилген. Бирок жергиликтүү бийлик жер тилкесин чечип бере албагандыктан ушул жайда жашоого аргасыз болушкан. Акыркы табият кырсыгын жөнгө салуу иштери өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан жүрүп жатат. Жакынкы күндөрү кырсыктын жалпы чыгымдары такталып, андан соң материалдык, финансылык жардамдар аныкталмакчы. Марат Акимбекұлы, Шахрух Иминжанов, Жумалык аналитикалык программасы. Ош шаарынын 2017 жыл үчүн кабыл турган бюджети коомдук талкууга түштү. Жылдыга караганда быйыл өзгөчөлөнүп, шаардык бюджеттин киреше жана чыгаша бөлүктөрү ар бир ишкана менен өзүнчө кароого алынды. Ал эми бул жумада жалпы шаардыктар үчүн бюджет ачык айтылып, коомдук угууга коюлду. Шаар бийлигинин маалыматында быйыл бюджет былтыркыга салыштырмалуу дээрлик 200 миллион сомго аз. Андыктан мындай азайган кирешени бөлүштүрүү кандай жүрөт? Негизги каражаттар кайсы тармак үчүн кандай жумшалат? Гүлмайрам Рахманбердиева айтып берет. 2017 жылга карата каражат маселесин бөлүштүрүү кандай жүрөт? Аны тактап көрүү үчүн шаар тургундары, эл өкүлдөрү, шаардын аткаруу бийлик мүчөлөрү менен биргеликте бир жыйынга топтолушту. Максаттары каражатты шаар аймагы үчүн маанилүү жана маңыздуу тартипте жумшоо. Негизи быйыл бюджет үчүн карала турган сумма былтырга караганда бир топко азайган. Быйылкы жылдын эсебинен 199 миллион 844 миң 900 сомго азайды бюджетибиз. Былтыркы жылдын эсебинен салыштырмалуу. Шаар казынасын толтуруу эң биринчи жеке ишкерлерден, жарандардан түшкөн салыктан көз каранды. Жаңы мыйзамга ылайык сатуудан түшкөн салык бардык аймактарда алынып салынды. Андыктан шаардын казынасына да бул нерсе кедергисин тийгизбей койгон жок. Анын ичинен салык кирешелери 714 миллион 850 миң, бул болсо 86% түзөт. Салык эмес кирешелер бул 39 миллион сом тегерегинде болуп атат. Бул 4,8%. И андан сырткары бюджеттик мекемелердин атайын каражаттары. Бул 75 миллион 9 миллион сом, же болбосо бул 9,1% түзүүдө. Бюджет коомдук угууга жыл сайын алынып чыгарылат. Бирок анда айтылып, көрсөтүлгөн көйгөйлөрдүн көпчүлүгү чечилбей эле келе жатат. Мындай пикирди көз карандысыз уюмдардын өкүлдөрү айтышат. Алар коомдук угууда жарандар тарабынан айтылган маселелерге олуттуу кароого чакырат. 2007 жылы 38 суроо талап түрсө, 2016 жылы 60тан ашык сураныштар болгон. Ошондой эле жарандардын демилгелери үчүн былтыркы жылы 15 миллион сом каражат бөлүнсө, быйыл ал 5 миллионго азайган. Көз карандысыз уюмдар суроо талаптардын толугу менен аткарылбай жатканына жана каражаттын быйыл аз бөлгөнүнө нааразы. Азыр 43-тün этегинде 14, азыр 2017-ге өтөт да. То есть вопросы, которые не выполняются из года в год. Мисалга алсак жана пандустар жөнүндө жылда айтылат ушу жерде. Инвалиддер тараптанчы пандустар жасап берилет бизге деп, бирок пандустар жасалбай келет да. Жашоочулар арызданган көйгөйлөрдүн көпчүлүгү көп кабаттуу үйлөрдө жана анын айланасындагы кемчиликтер. Жыйындын жүрүшүндө эскилиги жеткен турак жайлардын абалы жана коомдук социалдык багыттагы маселелер көтөрүлдү. Ошондой эле маданият кызматкерлери да маданият жаатына көңүл кош мамиле жасалып жатканын арызданышат. Шаар боюнча 300дөн ашык бала бар, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар мектепке чейинкилер. Ошолордун арасында 30 гана баланын канты алат бюджет күндүзгү бөлүгү. Жапар Мурмун сизден сурап кетерим, бизге ошол бир кеңирээк участкалуу же кеңирээк бир имарат берсеңиздер жакшы болот эле. Арасында жарыктандыруу маселеси өтө бүгүнкү күндө куш болуп турат. Себеби адам жашоочулардын коопсуздугу
бүжөт зарыл болуп атат. Урдап тоноолор, үй мүлктөрдүн, автоунаалар, тетиктерин урдап көп бактылар болуп атат. Ошого сөз шаһар бюджетине сенен курулат деп убада берилди эле, ошону ишке ашырууга жашпай. Менин бул жерге чыккандын себеби ушул 4 жылдан бери ушул Исмаилбекова көчөсүнүн 48 А, Б, В үйлөрүндө газдаштырылган эмес бүгүнкү күнгө чейин. Экинчиден бул жер подстанция өзүнүкү эмес, кайсы эч кимге тиешелүү эмес подстанцияны пайдаланып жатышат. Атуулдар тарабынан айтылган суроо талап, арыз муңдар жоопсуз калбайт. Жалпысынан коомдугуда 60га жакын суроо сунуштар түрсө, алардын баары кароого алынат. Шаардык кеңештин төрагасы Жапарбек Ормонов берилген бардык жарандардын арызы сөзсүз кароого алынаарын белгилейт. Коммуникация, жанагы суу менен камсыздоо, канализация маселеси, газ түтүктөн тартып берүү маселеси, көп кубаттуу үйлөрдүн сыртын боёо иштери, ошон көптөгөн суроолор түштү. Негизинен ушул багыт болду. Ичинде бирок жакшы сунуштар да түштү. Маселени айтатын болсок, ушул баягы коомдук жайларда ажатканаларды куруу боюнча дагы жакшынакай ошол сунуш түштү. Биз анын баардыгын жыйнап, протоколдоштуруп, аткаруу бийлигине жөнөттүк. Кудай буйрса, эми келаткан ушул бюджет бекитилгенден мен ойлойм, ушу аткаруу бийлиги сунуштарды кабыл алып, ушунун негизинде иш алып барыш керек деп. Шаардын киреше булактары аз болууда. Бийлик башындагылар салыктан түшкөн каражатты гана карап туруусу туура эмес. Андыктан киреше булактарын көбөйтүү үчүн ар тараптан издөө заман талабы. Büyük Өкмөт уюм өкүлдөрүнүн айтымында коомдук угуу өткөрүлгөн менен жыйынтыгы жемиштүү болбой жатат. Шаар ичинде киреше булактары көп. Киреше булактары көп. Бирок бизге ошол жылда элдин өзүнүн налогунан башка жаңы налогторду көрсөтпөйт, киреше булагын көрсөтпөй атышат го. То есть мен ойлойм, бул деген мэриянын ишмердүүлүгүнүн терс жагы. Өзү мэрия киреше булагы менен бизге жылда киреше булагы жөнүндө отчет беришпейт. Бизге жылда ошол жылдын бюджети кантип иштетилгени боюнча отчет берет да. Эми жылдын бюджети кантип иштетилүү боюнча ал көрүнүлү турат. Коомдук угууда айтылган бардык сунуш пикирлер шаардын бюджетин бекитүү мезгилинде сөзсүз эске алынаарын эл өкүлдөрү билдиришет. Шаардык кеңеш депутаттары быйылкы жылга карата кала бюджетин 6 март күнү сессияда кароого алып бекитип берери аныкталды. Гүлмайрам Рахманбетова, Кудайберди Дыйканов, жумалык маалымат аналитикалык программасы үчүн. Кыргызстанда 12 февралда Евразиялык экономикалык биримдикке кирбеген өлкөлөрдөн алып келген автоунааларды коопсуздук сертификаты жок каттоого тыюу салган токтом күчүнө кирди. Агалайык ишкерлер жаңы автоунааларын Алматыдагы техникалык лабораториянын текшерүүсүнөн өткөрүүсү керек болгон. Бул токтом чыгаруу менен автоунаа бизнесмендеринин арасында ызы чуу менен нааразычылыктар күчөдү. Алар токтом чыгаардан мурун өкмөттүн эскертүү берилбегендигине нааразы болушкан. Буга байланыштуу Жогорку Кеңештин депутаттары тарабынан сындар айтылып, өкмөт убактылуу каттоого коюуга уруксат берүүгө аргасыз болду. Өкмөт экономикалык биримдиктин талаптарын кандай аткарууда? Бул тууралуу толугураак кабарчыбыз Арген Нуров айтып берет. Билип бергим келсем эч ким жооп бере албайт. Нурбек Сапарбаев көп жылдан бери Германиядан Кыргызстанга унаа ташыйт. Ал өкмөттүн техникалык коопсуздук каттоосу тууралуу токтомун 11 февраль күнү уккан. Ага чейин эч жерде жарыя илингенин, ишкерлерге кабар айтылганын уккан эмес. Ал бул токтомдон кийин биримдиктеги өлкөлөрдүн ичинен жалгыз Кыргыз өкмөтү гана өз ишкерлерине кайдыгер мамиле жасап жатат деп түшүнүп калды. Айтымында Орусия жана Казакстандын өкмөтү унаа ишкерлерине транспорттордун жылына карап чек койгон. Бул жаатта Кыргызстанда абал түшүнүксүз. Биз эми азыр номер алыш эмес, номер алгандан кандай условиялар, мисалы машинанын эмнесин текшерет. Жылы боюнча туура келеби, мисалы башка өлкөлөрдү карайлы, Таможня союз боюнча карайлы. Россия 3 жылдык учетко коет. Белоруссия 7 жылдык учетко коет. Ошол эле Казакстан Евро 4 категория дейт. 2006-жылкыдан үстүн гана учетко коет, биринчи оформить. Мен машиналарым жолдо келаткан. Аларды биз лаборатория мейли курулсун, өткөрөбүз деп киргизген менен ал кайсы условия менен өтөт, эмнени текшерет алар. Жыл боюнча порог барбы, жокпу, ал боюнча вообще караңгы болуп турабыз. Унааларды каттоого алган жаңы токтом чыккандан кийин Ош шаарындагы Жапалак унаа базарында чет өлкөдөн келген автоунаалардын тагдыры арсар болуп калды. Базарда 12 февраль күнгө чейин кирген унааларга мамлекеттик номерлер берилбей, кардарлар да сатып албай калышкан. Айрыкча Польша, Германия мамлекеттеринен жүк ташуучу спринтер унаасын ташып ишкердик кылгандарга кыйынчылык пайда болду.
Алар унаалардын чет өлкөлүк номерлерин кыргыз номерлерине алмаштыра албай калышкан. Анткени техникалык кароодон өткөндөн кийин гана жаңы номер берилет деп айтылган. Буга чейин берип жүргөн, алып келген элек, базарга алып келип сатабыз. Номерди алып беребиз. Мен себеби кош балон спринтер ташыйм, жүк ташый турган. Негизи шаарда жүрбөйт. Ал Кыргызстанда жүрбөйт. Көбүнчө Россия, Казакстанга жүрө турган. Жүк ташый турган мына спринтерлерди алып келем да кош балонду. Менин көйгөйүм ушу. Мен азыр сатканмын. Саткан адамдар номер алып бер. Эмнеге номери жокту, сен сатты деп атат. Мага талап коюп атат да номер алып бер деп. А мен номер барсам номер бербей атат. Себеби бул менин саткан машинам Казакстан, Россияга чыга турган машинам эле. Ошо менин көйгөйүм. Дөңгөлөктүү транспорт каражаттарынын коопсуздугу жөнүндө ЭАЭПтин техникалык регламентин ишке киргизүү боюнча кабыл алынган токтом быйыл 12 февралдан тарта күчүнө кирди. Ага ылайык Германия, Япония, Корея жана башка чет өлкөлөрдөн киргизилген автоунаалар биримдиктин лабораториясынын коопсуздук тастыктамасын алган учурда гана каттоого коюлат. Өкмөт алдын ала эскертүү бериш керек эле бизге. Бизге бир неделе алдын эскертип койсо деле биз макул элек, ошондо оформить этип алат элек. Таможенный союзга бул сурама жемекип 2016-жыл 27-декабрда кол койду деп атат. 27-декабр 16-жылда кол койгон болсо, ошого чейинки кирген машиналарды эмне үчүн кармап туруштун керектиги бар. Лабораторияны кура берсин. Лаборатория курулгандан кийин, анан кийин азыр 2017-жылдын 12 февралынан кирген машиналарга сертификат алып оформление жасай берсин. Бул 14-жылга чейинки кирген машиналарды биз оформить эте албай атабыз. Алгач автоунаанын коопсуздугун күбөлөндүрүү үчүн Казакстандын Алматы шаарынан гана текшерүүдөн өткөрүүгө туура келген. Ал жерде унаанын идентификациялык номерлери жана документтерин салыштыруу, техникалык кароодон өткөрүү, экспертизанын жыйынтыгы чыгарылат. Эксперттер өкмөт менен ишкерлердин байланышынын начардыгына ортодогу министрлер күнөөлүү деп эсептейт. Анткени жетекчилер чечим кабыл алынган соң аны карапайым элге, ишкерлерге жеткирүү тиешелүү кызматтардын милдетеле дешет. Жылы кайсы жылы чыккан автоунаалар ташылыш керек. Алардын негизги баягы параметрлери, негизги ошол мүнөздөмөлөр толугу менен жазылган. Ошол нерсени эле менин оюмча элге ошол автоунаа каражаттарын ташып бизнес кылып аткан жарандарыбызга толук жеткизиш керек да. Бул жерде менин оюмча эч кандай маселе жок. Бул жерде маалыматтын жетишпестиги эле болуп атса керек. Бир информациялык вакуум бар да, бир боштук бар. Ошону биз толтурушубуз керек. Бул жерде эми ачык айкындуулук, ошол тиешелүү министрликтердин сайттарында же болбосо массалык маалымат каражаттары аркылуу ошол нерсени ошол ишкер карапайым эл түшүнө турган тилде жөнөкөй кылып жеткирүү ошол маселеси гана турат деп ойлойм. Кыргызстанга сырттан кирген автоунааларды убактылуу Алматы шаарынан каттоого алынуусун жогорку кеңештеги айрым депутаттар да сынгалышкан. Эл өкүлү Рада Туманбаеванын ишкерлерди токтомду мажбурлоо жолу менен аткартып жатканына нааразы болду эле экономика министри жакынкы убакта маселе чечилет деп жооп берген. Азыр бизде сертификат бере турган лаборатория жок болуп атат. Ошон үчүн бардыгы деген Алматыда деп атат. Аны ойлонбой туруп, заранее ушуну чыгарып коюп, элдерди кыйнаган кандай туура деп ойлойсуздарбы? Шарт түзүп берип туруп, анан жасасак болот да бул нерсени. Бүгүн айтып туруп эле, давайте после обеда сделайте это дегенде. 2 айга чейин регистрация убактылуу берилет. 1 айдын ичинде бул маселе чечилет, лаборатория уже коюлат. Бир лаборатория уже 1 айдын ичинде коюлат. Экономика министри өзү билдиргендей, 1 ай ичинде техникалык лабораторияны куруу убактысы да жакындап калды. Ишкерлердин нааразылыгынан улам өкмөт Евразиялык биримдиктин лабораториялары курулганга чейин чет өлкөлөрдөн ташылган транспорт каражаттары Кыргызстанда эле убактылуу каттоого коюлуп, убактылуу номерлер берилет деп маселени убактылуу чечкен. Мамлекеттик бажы кызматынын маалыматы боюнча 2014-жылы Кыргызстанга 107 миңге жакын автоунаа кирсе, 2015-жылы 2282 унаа ташылган. Ал эми 2016-жылы болсо болгону 200 автоунаа киргизилген. Арген Нуров, Самат Сайдамат уулу, жумалык аналитикалык программасы. Сиздер жумалык маалымат программасын көрдүңүздөр. Келе жаткан аптабызды жалаң гана жагымдуу окуялар камтысын. Саламатта калыңыздар.